Улуттук банк валюта базарына дагы 55,35 миллион доллар чыгарды. Кыргыз сомунун курсун туруктуу кармоо үчүн Улуттук банк 4-мартта валюта базарына дагы 55,35 миллион доллар чыгарды. Анын 26,80 миллиону накталай сатылганын башкы каржы мекемесинен кабарлашты. 4-мартта коммерциялык банктарда жана менчик акча алмаштыруучу жайларда 1 акш долларынын баасы 98 сом 50 тыйынга чейин сатылды. Улуттук банк 5-мартка карата расмий курсту 97 сом 67 тыйын деп белгиледи. Украинадагы согуштан улам Орус экономикасы басымга учураган сайын кыргыз сомунун куну дагы төмөндөйт деген кооптонуу айтылып жатат. 25 февралга чейин 1 доллардын наркы 85 сомдун тегерегинде болгон. Улуттук банк жыл башынан бери сунушу менен 4 жолу интервенция жасап, 200 миллиондон ашуун долларды каржы базарына чыгарды. Акыркы жолу 24 февралда 14 миллион доллар саткан. Булак Азаттык Чекиторг. Украинадагы кырдаал. Туркия Орусиянын учактары үчүн асманын жаппайт. Туркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Туркиянын аба митингиги Орусия жана башка өлкөлөрдөн келген учактар үчүн ачык болушу керектигин айтты. Мындай маалыматты чет элдик басылмалар жазды. Аба митингинин стратегиялык жана гуманитардык жактан да ачылышы Туркия үчүн гана эмес, бул санкцияларды киргизген өлкөлөр жана алардын жарандары үчүн да маанилүү деген Чавушоглу. Буга чейин Түрк бийлиги Орусияга каршы санкцияларга кошулууну пландабаганы айтылган. Белгилей кетсек, Украинадагы кырдаалдан улам Европанын дээрлик бардык өлкөлөрү Орусиянын учактары үчүн асманын жапкан. Булак Супер Чекитке ийже. Украинадан 1 миллиондон ашуун киши чыгып кетти. Орусия басып кирген 24 февралдан 4 мартка чейин 1 миллион 200 миңден ашуун адам Украинадан сыртка чыгып кетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча агенттиги кабарлады. Качкындардын көпчүлүк бөлүгүн Польшада жана Молдовада кабыл алды. Мындан сырткары Румыния, Венгрия, Словакияга да көп тургундар чыгып кетишкен. Качкындар андан ары башка мамлекеттерге да өтүүдө. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. 9 күндөн бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң катал чабуулдар Киевде жана Харьковдо жасалды. Салгылашууда миңдеген адамдар каза болгону кабарланууда. Булак Азаттык Чекиторг. Путин согуш талаасында үчүнчү күчтөр пайда болгонун маалымдады. Орусиянын президенти Владимир Путин Германиянын канцлери Олаф Шольц менен Украинадагы абалды талкуулап жатып, акыркы учурда Украинадагы үчүнчү топтор пайда болгонун маалымдады. Украинада Албаниядан, Хорватиядан жана Косоводон келген жалданма согушкерлер, ошондой эле Сириядан келген жихад уюмунун мүчөлөрү пайда болду деп билдирет Орусия лидери. Белгилей кетсек, Орусия менен Украина кагылышуусуна 8 күн болуп, эки өлкө тең чоң жоготууларга учурады. Эки тарап эки ирет жолугушуу уюштуруп, бирок алгылыктуу чечимге келише элек. Булак Назар Ньюс Чекитке ийже. Владимир Зеленскийдин жардамчысы президенттин кайда экенин айтуудан баш тартты. Украинанын президентинин аппарат жетекчисинин кеңешчиси Михаил Подоляк Украин лидери Владимир Зеленскийдин кайда экени тууралуу суроого жооп берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Так басылмасы жазды. Президенттин коопсуздугу үчүн азыр кайда экени тууралуу маалымат бербейбиз. Мен дагы анын кайда экени тууралуу маалыматты четке какпайм дагы, тастыктабайм дагы деген Подоляк. Буга чейин Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин Жогорку Раданын депутаттарына таянуу менен Зеленский Украинадан чыгып кетип Польшада экенин билдирген. Булак Супер Чекитке ийже. Орусия Украинадагы жаңы аймактарды көзөмөлгө алганын жарыялады. Орусиянын аскерлери Украина менен болгон кагылышта Донецк республикасына чектеш аймактарды бошотуп көзөмөлгө алууда. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү генерал-майор Игорь Коношенковго таянуу менен орус басылмалары жазды. Маалыматка ылайык, Украина аскерлери менен кагылышууда Орусиянын аскерлери Донецкке чектеш, Пятихатки, Шевченково, Пология, Гусарка, Новодниловка жана Шербаки аймактарын көзөмөлгө алган. Буга чейин Чеченстан Рамзан Кадыров чечен аскерлери Украинадагы ири аскердик базаны басып алгандыгын билдирген. Булак Супер Чекитке ийже. Орусиялык олигарх
Михаил Уотфорд асынып алды. Украинада туулган 66 жаштагы орусиялык олигарх Михаил Уотфорддун сөөгү Улуу Британияда табылды. Бул тууралуу Daily Mail жазып чыкты. Маалыматка караганда Михаил Уотфорд мунай жана газ өндүрүү тармагында ишкерлик кылган. 2000-жылдардын башында ал Улуу Британияга көчүп барып, жарандыгын алып, өз ысымынан бери өзгөрткөн. Ал жактан кыймылсыз мүлк менен алектенген. Анын чын аты Михаил Толстошея. Үй бүлөлүк досу Михаилдин ден соолугуна Украинадагы кырдаал таасир этиши мүмкүн экенин божомолдоду. Көптөгөн маалымат каражаттары магнат расмий Лондон орус олигархтардын санкциялык тизмесин жарыялагандан көп өтпөй каза болгонун. Бирок Уотфорд бул тизмеде жок экенин белгилешти. Майкл Уотфорд Сурейдеги Вентворс турак жайында жашачу. Ал үйдү бир нече жыл мурун 18 миллион фунтка сатып алган. Үйгө баруучу жолдун баасы 56 000 евродон ашты. Уотфорд мен кемчиликсиздикти каалайм деп көпчүлүк маегинде айтып келген. Уотфорддун артында Эстонияда таанышкан Джейн аттуу жубайы, андан 2 баласы. Ал эми биринчи никесинен улуу баласы калды. Алар менен маркумдун апасы да жашайт. Булак репортер Чекиткейжи. Сиз үчүн жанымды берем. Рамзан Кадыров Владимир Путинден Харьков менен Киевти басып алууга буйрук берүүнү суранды. Чеченстан Республикасынын башчысы Рамзан Кадыров Орусиянын президенти Владимир Путинден чечен аскерлерине Харьков, Киев жана Украинанын башка шаарларын алууга буйрук берүүнү өтүндү. Бул тууралуу Кадыров CNN Telegram каналына жазды. Биздин аскерлерге буйрук бериңизчи. Алар Харьковду, Киевти жана башка бардык шаарларды тез так натыйжалуу басып алышат. Урматтуу президент, мен сиз үчүн жанымды берүүгө даярмын. Бирок менин жана биздин согушкерлердин, коргоо министрликтердин, улуттук гвардиянын жана башка түзүмдөрдүн аскерлери кантип каза болуп жатканын көргүм келбейт. Баарына көз жумуп ал жерде болуп жаткандарды 1-2 күндүн ичинде бүтүрүүнү суранам деп жазды Кадыров. Мындан тышкары Чеченстандын башчысы Украинадагы кырдаалга токтолуп, аны Орусия үчүн коркунуч деп атап, жаңжалды тынчтык жолу менен чечүү боюнча сүйлөшүүлөр жакшы экенин, бирок азыр орус жоокерлери мекендештери согуштук аракеттерден улам өлүп жатканын белгилеген. Буга чейин Чеченстандын аскерлери Украинадагы ири аскердик базаны басып алгандыгы кабарланган. Булак Супер Чекиткейжи. Турат Акимов. Кыргыз президенттин айтканы туура. Мал сойбойм десе, сойбой эле койсун. Мындай пикирин саясий аналитик журналист Турат Акимов Коом пресс маалымат агенттигине Зыйнатта мал союлбаса салт бузулабы аталыштагы маегинде билдирди. Анын айтымында ар ким өзү каалаганын кылганга укуктуу. Кыргыз жок, президенттин айтканы туура. Сойбойм десе, сойбой эле койсун. Жок, мен Индияныкындай өрттөп таштайм десе, өрттөп салсын. Өлүктү тикесинен саям десе, тикесинен сайсын. Кааласа эч кимге кабар бербесин, чакырбасын, өзү жалгыз алып барып көмүп койсун. Бизде демократия, каалаганын кыла берсин. Демократия болуп каалаганды кыла бер дегенден кийин, анан эмнеге мал союуга тыюу салат? Адам өзүнүн рызкысын чачат, өзүнүн акылы кем болсо кемдик иштерди кылат. Акылы тунук болсо тунук иштерди кылат дейт Турат Акимов. Мындан тышкары Акимов эгерде өзү той аш өткөрүп, айып пулдар салынса, күрөшөөрүн кошумчалады. Мен балким мыйзамды бузганы барам, адвокатты жалдайм, конституциялык закондо менин жеке инсандык укугум бузулуп жатса, мен буга күрөшөм, деди ал. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров 24 февралда Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө мыйзамга кол койгон. Булак элдик чекит медиа.